Өмүрбек Бабанов саясаттан сына берип өтүп кетеби. Ошентип Өмүрбек Бабанов УКМКнын СИЗОсунан чет өлкөгө дарыланууга чыгып кетти. Бул көрүнүшкө анчейин деле баш оорутуундун кереги жок. Ал жеңичинен сүйлөшүп, миллиондорду берүү менен эркин учуп кетти. Кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында дагы далай куса турганы жашыруун эмес. Бабанов чет жактан дарыланууга чыгуу үчүн чоң мүлктөрүн күрөөгө коюшу ыктымал. Эгер качып кетсе, байлыгын эбегесиз бөлүгүнөн ажырайт. Андыктан көнгүн адатынча кайра келери бийлик астында биротоло сынып калары шексиз. Негизи эле коммерсант адам саясатка келүүсү ийгиликтен да кайгы жаратары ушул тура. Айтор Бабанов саясаттан сына берип өтүп кетеби? Айтмакчы, түрмөлөрдө канчалаган адамдар ооруп жатышат, аларга ташпоор тагдыр жазылганбы? Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Чек ара өзбек жарандары президент Жапаровго кайрылды. Өзбекстан жарандары Кыргызстан чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабыл жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Талкууга түшкөн өзбек блогеринин кайрылуусу. Урматтуу президент Садыр Жапаров, учурда билесиз, достук чек ара бекетинен өзбек жарандары өтүп, Казакстандын бир топ шаарларына Ош аэропорту аркылуу учушат. Бирок ал жерде адамдын ачуусун келтирип, Кыргызстан мамлекетин шерменде кыла турган окуялар болууда деген блогер Исраилдин видеосу өзбек интернет айдыңында кызуу талкууланып жатат. Анда өзбек блогери кыргыз мамлекет башчысын чек арада көйгөйгө көңүл бурууну суранган. Аскерлериңиз посту ар бир адамдан 50 000 сумдан алып, болжол менен 300-350 сум. Анан чек арадан өткөрүп атышат. Эгер 50 000 сумду бербесе, өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген өңдү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат. Айласыз акча беришет, акча бербейм деген адамды кармап тура берет, самолеттон кеч калат. Сизден сураныч, ошол өткөрмө бекеттен кабар алып, жагдайды карап көрүңүз. Паракорчулуктун аз болсо да алдын алууңузду суранам. Өзбекстан Twitter айдыңында кыргызстандыктар Өзбекстанда кенен кесир кирип чыгарын белгилешип, өзбек жарандарын эмнеге тоскоолдукка кабылып жатат деп суроо узатышкан. Чек арадагы чечилбеген көйгөй. Оштогу жергиликтүү журналист Хамидулло Узаков өзбек жарандарын кыргыз чек арачылары жөнүндө айтканда чындык бар дейт. Узаков айрыкча Оштогу достукта коррупция калыптанып калганын айтууда. Өзбекстанда билеттер кымбат, андыктан Ошко келип, анан башка өлкөгө учушат же учуп келип мекенине кетишет. Ал жактан мигранттар өтүп жалданып иштешет. Негизинен алар көптөн бери достук чек ара бекетиндеги орой мамиле акча талап кылууну айтып келишет. Алар бул жактын мыйзамдарын көп билбегендиктен арызданышпайт жана кимге айтаарын деле билишпейт, деди журналист. Анткени мен Кыргызстандын чек ара кызматы жогорудагы айтылган дооматтарды четке кагууда. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева чет өлкөлүктөрдүн коронавирус жок экени тууралуу аныктаманы Саламаттыкты сактоо министрлиги текшерерин айтып, чек арачылар уруксат ким экенин тактаган документтерге жооп берерин билдирди. Эгерде карантиндик посттогу дарыгерлер жаранды чек арадан өткөрүүгө болбой турган кабарлаганда гана уруксат бербейбиз. Акыркы учурларда чек арада ПЦР тест же эмдөө боюнча жасалма сертификаттарды алып жүргөндөр көбөйүп жатат. Бирок аны биз текшербейбиз, деди Бөрүбаева. Ошто Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук көзөмөл өткөрмө бекетинде жүргүнчүлөрдөн пара талап кылган көрүнүш жөнүндө маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Быйыл март айында депутат Айнур Алтыбаеванын чек арадагы коррупция боюнча айткан сынына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Анда атайын кызмат достук бекетинде 21 видеокамера орнотулганы, алардын баары борбордук системага туташтырылганын билдирген. Кыргызстандык фермер Манас Саматов жакында эле Өзбекстанга барып келгенин, коңшу өлкөнүн чек арачыларын тоскоолдуксуз өткөнүн айтып берди. Саматов чек арадагы коррупция эки өлкөнүн тең казынасына зыян экенин белгиледи. Эки тараптан тең коррупция бар болчу, өзбек тарап биринчи тыйып баштады. Мен байкашымча аскерлерди коркуп турат жана кийингени отурган жери тыкан. Ал эми Кыргызстанда баягы эле башаламандык өзбек тажик эмес, кыргызды деле тонойт. Бул жашыруун сыр эмес. Өкмөттүн малды сыртка өткөрбөз деген сыяктуу токтомдору чек ара менен бажыга гана параны көбөйтөрүн баса белгилейм. Чек ара ачык болуп, эки өлкөнүн кылымдарга созулган алакасы бар, деди Саматов. Достук бекети Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп, башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген батирлерде ким жашат? Видео репортаж. 2020 жылдын соңунда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын жетекчисин мурунку орун басары Райым Матраимов учурда Ысмайылов мамлекетке келтирген зыянды толугу менен төлөп берип 1,4 миллиард сомду акчалай 600 миллион сомду соода борбору жана 9 квартира түрүндө төлөп берди деп маалымдады. Мурун Матраимовго таандык болгон Элдорадо соода борборунда азыр КТБ ачылган. Башында Ташиев 8 батирди УКМКнын кызматкерлерине, ал эми 9-чу эң чоң батирди балдар үйүнө өткөрүп бермек. Кийин Матраимовдордун мүлкү УКМКнын кызматкерлерине берилбейт, анын ордуна батирлер жана соода борбору мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун балансына өткөрүлөт дешти. Андан кийин кыймылсыз мүлктү аукционго чыгарып сатып, түшкөн каражат республиканын бюджетине багытталмак. Кактус медиа азыр бул батирлер кимдер жашап жатканын билүүнү чечти, анткени алар ошол бойдон сатыкка коюлган жок. КТРдин инвестиция министрлиги билдиргендей, 9 батир алардын балансында болду. Анын ичинде жетөөсү саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине берилген, ал эми экөөсү УКМКга. Саламаттыкты сактоо министрлиги 7 батир аларга өткөнүн тастыктады. Анын ичинен 2 дарыгерлерге берилген, бирок кайсы турак жайлар кимге тапшырылганын айтуудан баш тартышты. УКМК редакция расмий түрдө кат жөнөтүш керек деп жооп кайтарды. Кактус медиа журналисти аталган үйлөргө барып, ал жерде кимдер жашап жатканын текшерүүнү чечкен. Ажыбек Баатыр көчөсүндөгү номер 1-үйдүн 1 квартирасын үйдүн номер 20 батиринде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов кичүү иниси экөө жашайт экен. Бишкекте 7-Кичи районундагы номер 52 3-үйдүн 62 батиринде оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатыптыр. Турак жай 2 кабаттуу, жалпы аянты 190 квадрат метр. Так ушул батирди Ташиев балдар үйүнө өткөрүп берет элем деп айткан. Эске салсак, батир 9-кабатта жайгашкан. Эшикти усталардын бири ачты, ал ремонт боюнча Алымбек деген бирөө менен сүйлөшкөнүн айтып, үйдүн ээси ким экенин билбегенин кошумчалады. Ал Авазбек жана Ырыс дегендерге байланыштуу, бирок аларда үйдүн ээси ким экенин айтуудан баш тартышты. Мен заказчиктердин атын атай албайм, бирок алар мамлекеттик кызматкерлер экенин билем деп өзүн прорабмын деп тааныштырган киши билдирди. Бирок батирдин ээлерине журналисттин номерин берип коем, алар силер менен байланышат деп убада берди. Батирге коңшу тургандар ремонттун буйртмачысы Жогорку Кеңештин депутаты экенин, анын бир нече жолу көргөнүн айтышты. Тилекке каршы атына жана фамилиясын эстей албай коюшту. Мен ал депутаттын 62 батирде жүргөн бир нече жолу көрдүм. Түшүнгөнүмө караганда ал үйдү сатып алды жана бул жакта жашоону пландап жатат. Буга чейин эч ким жашачу эмес деп кошуналар айтып беришти. Калган 7 батирди да Кактус медиа журналисти текшерген. Ал жерлерде эч ким эшикти ачкан эмес. Белгилей кетсек, батирдин бардыгы үстүңкү кабаттарда. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Токио 2020 орусиялык 2 спортчу 4 алтын утту. Токиодо өтүп жаткан Олимп оюндарында орусиялык суучул Евгений Рылов 200 метр аралык аркасы менен сүзүүдө алтын медаль алды. Спортчу олимпиадалык жаңы рекорд койду. Бул Рыловдун олимпиададагы 2-чи алтыны. 2-чи орунду америкалык Райан Мёрфи алса, 3-чү орунга британиялык Люк Гринберг татыды. Мындан сырткары Токиодо оюндарда дагы бир орусиялык спортчу Виталина Бацарашкина олимпиаданын 2 жолку чемпиону болду. Ал 10 жана 25 метрлик аралыкка пневматикалык тапанчадан атуу боюнча мелдештен алтын алды. Күмүш медалды түштүк кореялык Ким Мин Жун колону болсо кытайлык спортчу Сяо Цзя Жусян утуп алды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Чегарачылар Баткендеги контрабандалык жүктү токтотуу үчүн асманга ок атышты. Баткенде аткезчилик жол менен жүк алып бараткан автоунааны токтотуу үчүн чегарачылар асманга ок чыгарууга аргасыз болушту. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирди. Маалыматка караганда, чегарачылар 30-июлга караган түнү Тажикстан тарапты көздөй бара жаткан фарасы өчүрүлгөн кичи жүк ташуучу унааны байкап калышкан. Аскерлер автоунааны токтотууга аракет кылышкан, бирок айдоочу чегарада тургандардын талаптарын аткарбай жолун улаган. Мындан улам чегара кызматтын аскерлери эскертүү иретинде асманга ок чыгарганда айдоочу автоунаасын токтоткон деп айтылат маалыматта. Кармалган адам 31 жаштагы Кыргызстан тургуну болуп чыккан. Ал өткөрмө пунктунан сырткары Кыргызстандан Тажикстанга 3,5 тонна селитр алып өтүүгө аракет кылганы маалым болду. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Айбек Нурбек Осмоновдордун коррупциялык былыктары ачыкталабы? БШК Ош шаардык кеңешине биздин Кыргызстан партиясын киргизбей, мыйзам бузганына байланыштуу четтеткен. Бирок сатылма сот аркылуу БШКнын чечимин жокко чыгартып алганы кандай? Акча таратуу менен алган добуштарды адал болобу? Бул жагынан көпчүлүк иренжип турат. Биздин Кыргызстандын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов саясаттын сы тамгасын түшүнө элек балака миллиондорду учатса эле баарын баш ийдирип алууну көксөгөнбү? Бийликке каш кайтарып партиясы Ош шаардык
осмоновторду кеңешине кирбей калса кыялын көрсөтүп адилетсиздик катары шайлоону мүнөздөп алган. Али тамаша алды да Айбек Нурбек Осмоновтордун мыйзамсыз жерлерди алышканы, мурдагы бийликтер менен коррупциялык жолдо кандай байышканы иликтенеби? Албетте, дал ушул суроолор боюнча тергөө органдары кызыгып көрсө, былыктары чыгып калмакта, туурабы? Кызык Осмоновдор бийликке каршы фейк армияны даярдашып, кара пиарга алуу жагынан күрөшүүгө дуктар жетип калышса кантебиз? Опурталдуу күндөр алдыда го. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Медералиев, мыйзам боюнча азыр деле парламент абдан күчтүү. Сиз президенттик башкаруу системасынын жактоочусу катары анын биздин коомдо иштеп кетишине канчалык деңгээлде ишене аласыз? Негизи жаман башкаруу системасы болбойт. Кеп аны жүзөгө ашырган адамдардан көз каранды. Менимче президенттик дагы, парламенттик дагы башкаруу системасынын өзүнүн артыкчылыктары менен кемчиликтери бар. Болгону коом кайсы бир доордо жашап жаткандыгына байланыштуу, ошол мамлекеттин, коомдун аң сезимине, үрп адатына, каада салтына байланыштуу бир система дал келет. Бирок коомго дайыма эле ошол тандалган система туура келе бербейт. Анткени коом дагы өсүп өнүгүп турат эмеспи? Ал эми президенттик система иштеп кетерине ишеничим бар. 100% кандай болорун убакыт жана Кудай таалам тастыктайт. Парламенттен укугу чектелип, бийлик бир колго өтүп калды дегендерге кандай карайсыз? Президенттик системаны биз мыйзам түрүндө жаңы калыптандырдык. Парламенттик системанын бизге туура келбегенин көрдүк да. 2010-жылдан тарта мамлекетте парламенттик башкаруу системасы иштеди. Бирок парламент мамлекетти башкармак тургай өзүн өзү башкара алган жок. Партиялар жетиле албады. Ал эми азыркы башкаруу системасына ылайык парламенттин укугу чектелип калды дегендерге кошулбайм. Бул мамлекеттик түзүлүштөн, юридикалык илимден түшүнүгү жоктордун айткан сөзү. Мыйзам боюнча азыр деле парламент абдан күчтүү. Мисалы, парламент чек араларды аныктайт, демаркация, денонсация кылат, сот системасын, сотторду тандоо, кеңештин түзүлүшүнө көзөмөл жүргүзөт, өкмөткө бюджетти бекитип берет жана башка көптөгөн ыйгарым укуктары бар. Анығында алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын колдоно алабы же жокпу, ал башка сөз. Президенттик башкаруу Садыр Жапаров мамлекеттеги бийликти толук колуна албайт. Ал болгону өкмөттү түптөп жалпы жоопкерчиликти мойнуна алат. Булак Азия Ньюс.